Каракол шаардык кеңешинин депутаттыгына 14 партия документтерин тапшырды. Учурда аймактык шайлоо комиссиясы партия мүчөлөрү тууралуу маалыматтарды түндүк системасы аркылуу тактоого алууда. Аталган партиялардын кайсынысы шайлоого катыша алары 13 мартта белгилүү болот. Атайын комиссия чыгарган чечимге ылайык шайлоодо ат салышчу партиялар аныкталган соң гана үгүт иштери башталмакчы. Учурда Каракол шаары боюнча 25 шайлоо участкасы бар. Белгилей кетсек, шайлоочулар тизме чекиткейжи портал аркылуу 28 мартка чейин өзлөрүн тизмеден текшере алышат, же болбосо 119 кыска номери аркылуу маалымат алууга болот. Мурун жогорку билими жок болсо деле кандидат болуп катыша берчү. Азыр жогорку билими болуш керек да. Ошону тастыктаган документтерин алып келиш керек. Соттуулугу жок болуш керек. Мисалы Каракол шаарынын тургуну болуш керек. Паспортто Каракол шаарынын тургуну болгон киши кандидат боло алат, анан ошол киши шайлай алат.